Бишкектин жолдорунун тездик менен жараксыз абалга кептелип жатышы шаардын көркүн бузууда. Мунун негизги себептеринин бири оор жүк ташуучу унаалар. Мына оор жүк ташыган автоунаалар күн ысыганда киришип, абдан шаарда ыңгайсыз бул учурду түзүп атышат да аларчы. Мына Байтик айылынын тургундары мага кайрылып жатышат. Байтик тарапта мына азыр курулуш абдан көп курулуп, жолдор абдан бузулуп атат. Мына жол бузулган сайын бул каяктан мамлекет каражат кетет. Мына мамлекет башчыбыз өзү көзөмөлгө алып жыл сайын мына карагыла эч качан оңолбогон жолдор оңолуп атат. Мына караңыздар. Кандай сонун жакшы көрүнүш. Ошол учурда караңыз жолдорду бузуп атышат. Ушуну көзөмөлгө алып атайын эреже бар, атайын белгилер бар, сакташ керек да. Ал эми депутат Марлен Маматалиев баш калаадагы сапатсыз салынып жаткан жолдорго нааразычылыгын билдирди. Бул маселе жол кыймылынын коопсуздугуна жана инфраструктуранын сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Андан сырткары оңдоо иштери да өтө жай жүрүп, шаардыктарга ыңгайсыздык жаралууда. Иштөө мөөнөтү да, сааты дагы. Биз эртең менен кадимкидей эле 8-де 9-да жумуш башталса, алар 10-да башталып атат. Анан кечине кайра келсеңиз саат 6-да кайра жумушун бүтүп кетип калып атат. Мен ойлойм, ыкчам иштей турган жерлерде андай нерсе болбош керек жана плотный график токтана аларга коюлуш керек деп эсептейт элем. Ошол бир жолдун өзүнүн мөөнөтүн, кыска мөөнөтүн коюш керек. 10 мүнөт, 15 мүнөт. Билесиздер, Кытайда керек болсо бир чоң мосту 2 күн ичинде талкалап, кайра 2 күн ичинде кое тургандай ушундай ыкчам менен кылса болот да. Бир экскаватордун ордуна 30 экскаватор киргизип койсоң, демек бир экскаватор бир күндө 30 күндө бүтүрө турган нерсени 30 экскаватор бир күндө бүтүрүп коет да. Ушул сыяктуу подход менен сөз түрдө кайра баардыгын карап чыктыклар деген сунушту бердик. Учурда адам өмүрүн алган жол кырсыктары күн санап көбөйүүдө. Трагедиялуу окуялардын дагы бир себеби катары электрондук скутерлер айтылууда. Сокулуктан баштап, Александровка, Беловодский, Карабалта абдан жанагы илгери муравейник деп койчу, желмаяндар аз көбөйүп кетти. Яманчын айдаган малдарды карасаң, школьник балдар, кичинекей жаш балдар, чоң эле улгайып калган эжекелер, аларга эч кандай мындайча айтканда разрешение документтин кереги жок экен. Анан жолго чогулуп чоң машиналарга бир абдан катуу тоскоолдук болуп атат. Мен булардын баардыгын азыр эми бир тартипке келтирип, ички иштер министрлиги муну көзөмөлгө албаса, мындан да бир кооптуу нерсе күтүп турган эми сезилип атат да. Коом билимдүү болмой мамлекет өнүкпөйт. Андыктан агартуу тармагында эмгектенгендерди колдоого алып, айлык маяналарын жогорулатуу мезгил талабы. Мына азыр каникула башталды. Бизде жанагы кенже кесиптик кызматкерлер ошол жердеги жанагындай актоо иштерин кылат, сырдоо иштерин кылышат, анча-мынча майда-чүйдө иштерин кылышат. Ошол кызматкерлердин жоктугу. Себеби дегенде алардын айлыгы 10 миңге жетпейт экен. Деги бул биздин кенже кесипкерлөргө айлыктарын карап бербесек болбойт. Алардын жанагындай зыяндуу жактарда хлор менен иштешет, ушулардын дагы айлыктары кесилип калыптыр. Бул эми, конечно, биздин министрликтин, билим берүү министрлигинин кемчилиги, муну ачык айтышыбыз керек. Ошолордун баардыгын көңүл буруш керек болчу. Бүт жерде бир көйгөй класс жетишпейт, мектеп жетишпейт. Мен азыр ойлойм, билим берүү министрлигинде так анализ бар. Кайсы жерге балдар батпай жатат, бюджетти кайра караганда ошол жерге да курулуштарды тездетип, мүмкүн кошумча корпус, кошумча мектептерди салбасак, эми ар бир балага мектеп керек. Ансыз биз мындай билимдүү коомсуз күчтүү экономиканы кура албай жатабыз. Ал эми аймактарда дыйкан фермерлер алгачкы түшүмдөрүн алып пайдасын көрө баштады. Бирок ошол эле учурда суу тартыштыгынан чыгымга учурагандар да жок эмес. Дем алыш күндөрү Талас облусунда бир аз ошо айылдарды аралап дыйкандарга жолугуп келдим, көйгөй маселелерин угуп алып. Ошондо бир ай эмне себептен ушу каналга суу кеч берилгенин тактап бериңиз, муну ушу көтөрүңүз деп элдер кайрылды эле. Мен бүгүн протоколдук тапшырма менен өкмөткө ушуну сунуштадым. Эгерде эмне себептен баягы кандайдыр бир калатмастын негизинде, катачылыктын негизинде суу кеч берилип калса, анда тийиштүү мамлекеттик жетекчилер жазасын тартыш керек. Анткени миң деген гектарлар суу ичпей калды, миң деген дыйкандарыбыз күйүп кетти мындайча айтканда.